Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Алгачкы эле сөздү аламдардын жаратуучусу Раббибизге чексиз шүгүрлөрдү айтуу менен жана пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам чексиз салам жана дуаларды айтуу менен баштайбыз. Алгач эле баардык кыргызстандыктарды жана ошондой эле жалпы мусулман бир туугандарыбызды Айт майрамы менен куттуктап кетмекчибиз. Жана бүгүнкү биздин коногубуз мындайча айтканда өзгөчө айым. Биз албетте сыймыктанарлык айымдарыбыздын бири дагы деп айтсак болот. Бул айымыбыз Марва ТВ каналынын башында турган жетекчи айымдардын бири жана ошондой эле Аярзат коомдук бирикмесинин дагы жетекчиси. Чынара Жуманазаровна эжеке, ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Айтыңыз мубарек болсун эжеке. Жакшы келип алдыңызбы? Азыр эми бүгүн Арапа күнү болуп атпайбы, эртең айт күндөрү. Мынакей биз абдан күткөн, ушунчалык биз урматтап сыйлаган ошо 12 айдын эң улуусу Рамазан айында жыйынтыктап отурабыз да. Ошол эртеңки айт күн менен дагы ошо кыргыз элимди, мекендештеримди, замандаштарымды ошо чын жүрөгүмдөн жакшы сөздөр менен куттуктайын деп ошо эфирдин аягында болсо да келип ушундай жакшы тилектеримди айтам. Кудайым буйрса, эми бул Рамазан айы негизи ушундай бир ай экен да, Алла Таалам бир жылда бир айды пенделерине ушундай берген экен. Ушул ай менен, ушул айдан кургалган адамдын жанагы көп нерседен кургалды эле депчи. Ошондуктан орозо кармап, чын дилинен, чын ыхласынан ушундай бир жакшы тилектерди айткан биздин жарандарыбыз, биздин ушул мусулман бир туугандарыбыз Алла Таалам кабыл кылсын дейт элем. Кудайым буйрса, жараткандагы ушул орозо кармаган адамдын орозосун сөзсүз кабыл кылам деп өзү убада берген да. Ошондуктан ошол жараткандын убадасы менен биздин туткан орозобуздун сооптору мынакей биздин мамлекетибизге, элибизге, үй бүлөбүзгө, деги эле баардык кыргыздарга ушундай бир жакшылыкты алып келген болсун, тынчтык болсун, эң биринчиден өлкөбүздө биримдик орносун, ар дайым ушундай бирибизди колдоп, биз деген кыргызбыз, ошо кыргызтанган кыргыз жерин ошо эгемендүүлүгүбүздү сактоого ушунчалык бир ар бирөөбүз бир мык болсо дагы салым кошуп, ушундай бир жакшы салым кошсок, биз кыргыздар өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн жерибизди эч качан башка бирөөгө корголбайбыз да. Ошондуктан мен айтат элем, ушул Рамазан айында бүгүн акыркы Арапа күнү болуп турат. Абдан көп дуаларды кылып, абдан көп ушу жаратканга жалынып, көп жакшы ниеттерди кылсак, Кудайым буйрса баарын Алла Таалам өтө мээримдүү, энекеңин дагы миң эсе мээримдүү деп коет. Алла Таалам баардыгын Кудай буйрса кабыл кылат. Өтө көп жакшы тилектерди, максаттарды койдук. Буйрса ал дагы ишке ашат деген ойдобуз да. Чоң рахмат Чынар эже. Ал эми айтсаңыз, биз сизди көбүнчө ушул кайрымдуулук иштеринен көрүп калабыз. Албетте Аллах ыраазы болсун деп акыңызга дагы дуа кылабыз. Жана айта кетпесек болбос, сиздей мыкты инсандарыбыз көп болсун дейли учурдан пайдаланып. Өткөн жылдары ошол Кыргызстандын ар бир айымына ошол жоолук таратуу боюнча, жоолук жетпеген бир да айым болбосун дегендей кылып бир ушундай кандай дейбиз, масштабдуу проект болду эле. Сурайын дегенибиз, быйылкы жыл эмнеси менен өзгөчө болду, орозо айы эмнелерге жетишти, кандай жакшы жаңылыктарды киргизе алдыңыз? Негизи эле ар бир Рамазан айында бир өзүмө ушундай бир максат коюп, ушу жараткандын кичине болсо да ыраазычылыгын табууга абдан аракет кылам да. Анан мындан 2 жыл мурдагы ошол Рамазан айында ар бир ушу кыргызстандык айым, ошол биздин жеке компаниябыз бар, ошол жактан бирден ошол жоолук алмайынча мен бул долбоорду жаппайм дегем да. Кудайым буйрса ошол ишке ашты, бир жылдын ичинде ошол таратылды да. Мындан ары дагы мындай нерселерди токтотпой уланта беребиз. Быйыл болсо
ар бир күнүм ооз ачылбай же болбосо ушундай бир соо иш жасалбай калбаган күн болбош керек деп ошого ниет кылгам орозонун башталышында. Ошо ал оюбуз дагы ишке ашып, мына анан көбүнчөсү сурайт да, сиз деген ушундай бир ниет кылып, ушинтип күнүгө канча деген адамдан ооз ачтырып атасыз, бул каражатты сиз кайдан аласыз депчи. Айтам да, адамдын ниети жакшы болсо, рызкыны берүүчү Аллах да, ошон үчүн ар дайым ниетке жараша, ар бир нерсе ниетке жараша. Ошондуктан жакшы ниет кылып, Рамазан айында биз ушундай жакшы ниеттерди кылдык. Алла таалам биз ойлогондон да көбүрөөк ал нерсени ишке ашырып берди да. Булундай нерселердин мен көп мисал келтирип бере алам да өзүмдүн жашоомдочу. Ошондуктан эң биринчиден ошо ниетти жакшы коюш керек да. Быйыл дагы ошо жакшы ниеттерди койгонбуз. Өзүм ошо Кыргызстанда болуп калган учурларда көптөгөн адамдарды чогултуп, ушу батасын алып, мечиттерден же болбосо медреселерден ушундай бир элибиздин арасынан дагы мыкты инсандарды да чогултуп, ушундай бир жакшы иш-чараларды, жакшы демилгелерди көтөрдүк десек болот. Рамазан айында быйыл дагы ар кандай ушундай бир жакшы иштерге жасайлы деп ниет кылганбыз. Ошолордун баары Кудайым буйрса, Кудай жанагы жакшы нерселерди Кудайым өзү 2 эселеп, 3 эселеп ушундай бир көбөйтүп берет экен да. Ошондуктан абдан Аллахка чексиз шүгүрлөрдү айтам, мактоолорду айтам. Негизи эле ушунчалык абдан жүрөгүм менен тиленген, ушундай каалаган нерсени Алла таалам берет да. Бул нерсени мен ар бир мусулмандын жүрөгүнө жеткизгим келет да. Ушундай бир жакшы, чындап ошол нерсени кааласаңыздар, Аллахтан чын дилиңиздер менен сураңыздар. Түндөрү ошо атайын бир 2 рекет тахажжуд окуп, бир жакшы бир атмосферада, жакшы күндөрдө, жакшы убакта ушундай Аллахка ушундай бир жакшы тилек максаттарыңыздарды айтсаңыздар, Аллах сөзсүз кабыл кылат экен. Бул дагы мен практикаман өттү десем болот да. Ооба, туура айтасыз. Дегенде Аллах таалам ушундай бир жакшы сыпаты бар дейли, пендеси Аллахтан жайып сураса, бербей коюудан уялган зат деп келет да. Андыктан ар дайым ниетибизди, көңүлүбүздү, ыйманыбызды бир Аллахка гана байлап дуа кылып жүрөлү деп айтабыз. Албетте Аллах таалам кабыл кылуучу зат. Сиз азыр жогоруда көптөгөн иштердин тизмесин айтып кеттиңиз, жана айтпай калгандарыңыз да бар деп билебиз. Көпчүлүктөн ушундай бир суроолор келсе керек. Кантип жетишип жатасыз дегенчи ушунча иштин баардыгына. Келиңиз, ушул тараптан бөлүшүп бериңиз. Негизи деген жана жогоруда айткандай эле ниетке жараша да. Адам кандай ниет кылса, ошого жараша боло берет. Анан көбүрөөк мындай жакшы иштерди жараткан өзүнө жаккан жакшы иштерди адамдардын жүрөгүнө да салып коет экен да. Ошондуктан көбүнчөсү эле айымдар сурайт, эжеке ушундай иштерге кантип жетишесиз, үй бүлөнү дагы, бул жакты дагы көп тармакта иштеп келесиз, кандай жетишесиз деп айтат элем. Негизи адам ар тармакта болуш керек да. Бизди жараткан ошо айбандардан, башка нерселерден айырмасы ошо адам кылып жаратты да. Адам биз ар тармакта болушубуз керек. Бир эле нерсе менен чектелип калбашыбыз керек. Айрыкча айымдар өтө мындай билим жагына дагы, үйдөгү энелик кызматындагы, жубайлык кызматындагы, ошол эле туугандардын арасында кайын журтка өзүнчө дос чарлар бар дегендей, өзүң тууган уруң бар дегендей, баарына жетишип, баарына ушундай жумушка да жетишип, ошолор менен ушундай жогоруда кандай айтып атпаймынбы, кандай ниет кылсаң, Алла таалам өзү эле жеңилдетип, ошону жолуна салып берип коет. Ошондуктан мындай аракет кылыш керек, сөзсүз аракетке берекет деп коет. Анан бул ар тармактуу болуштун бирден бир негизи ушул айрыкча айымдарга бул деген ошол адамдын мындай өтө бир тырышчаактыгы да, тырышып ошол нерсени жасайм деп ушундай каалоо болсо дагы Алла таалам бул нерселерди
сага мындай жөнөкөйлөштүрүп, оңойлоштуруп ушундай буну көп нерсе, баардык нерсе шамал дагы Алла Тааланын буйругу менен болот. Ошондуктан чын жүрөктөн Кудайга ишенип ушундай жакшы иштерди аткарам деп Аллахка жаккан жүрөктөр менен кызмат кыла берсе, муну адамдар да жактырат. Алла Таалам ал иштерди кандайдыр бир жерлерден ачылып, жолдоруң өзү кандай ачылып, кандай ийгиликтерди өзүң багындырып койгонуңду өзүң кээде сезбей каласың да. Анан ал ийгиликтериң адамдар тарабынан ушундай баркталып, көп адамдар ушундай сый урматка бөлөп, ушундай бир жакшы сөздөрдү укканда, анан кийин ошол иштерди аткарганың үчүн, ушундай жакшы ниеттерди койгонуң үчүн дагы ушунчалык бир Аллахка шүгүр айтып, көп ушундай күндөрдү өткөргөм. Бул дагы болсо ар бир кыймылым, ар бир жанагы ушундай кайсы ишти баштабайын, сөзсүз Алла Тааланын жардамына сөзсүз муктаж болуп, көп сурап, көп ойлонуп, негизи эле бир нерсени баштаганда жети өлчөп бир кес деп бизде деле кыргыздарда айтат эмеспи? Бул ошол Аллахтан, бул исламда дагы ушундай жактары бар да, мындай Аллахка жанагы истихара намазын окуп, көп 2 күн, 3 күн, 7 күн же болбосо ошол маселең чечилмейинче 40 күн окуйсуңбу? Иш болса, ушундай жакшы ниеттерди, тилектерди кое бергенде Алла Таалам өзү жолдорду ачат, же ал иш сага жакшы болбосо, ал иш өзүнөн өзү болбой калат дегендей ушундай бир жакшы жактары да көп да. Ошондуктан Рамазан айында дагы азыр өтө көп жакшы дуаларды кылып, максаттарды, пландарыбызды коюп алдык. Эми калганы азыр жараткандын өзүнө таштадык. Буйругандай Кудайым буйруса боло берет. Ооба, туура айтасыз. Аллах Тааланын ырайымы, мээрими беришинде чексиз эмес, албетте жакшы гана нерселерди дуа кылабыз. Эми азыр биз сурагыбыз келген нерсе ушул Аярзат коомдук бирикмеси тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Бул качан түптөлдү эле, эмне жумуштарды кыласыздар бул жакта? Негизи Аярзат коомдук бирикмеси 2019-жылы ушундай бир негизи эле ушу канча жашка чейин ар тармактуу иштер менен алек болгон болсом, кайрымдуулук жаатында дагы иштеп келгенбиз да. Ошону биз 2019-жылы расмий түрдө каттап алганбыз. Ошол расмий түрдө каттап алып, ошол жылы көрдүңүздөр, дүйнө жүзүндө пандемия болуп, ушундай кыйынчылыктар болду. Биз жакшы ниет койдук, элдерге жардам беребиз деп, бирок жанагындай пандемия болуп кетти, баардык иштин баары токтоду. Бирок ниетибиз түз болчу да, биздин жакшы иштерди кылабыз. Ушундай бир пландарды керек болсо ар бир өзүбүздүн каражатыбызды да ошол нерселерге ченеп, ошондой суммасынан бери белгилеп койгон элек да. Анан пандемия болуп кеткенде жанагындай оюбуз, жанагы ойлогон оюбузду мындай ишке ашыруу кыйын болуп калды. Бирок жакшы ниеттин негизинде Алла Таалам ошол убакта дагы биздин жанагы ошол вирустан коргоочу костюмдарды, ошондой нерселерди, жана маска, защита, ушундай нерселер бизге кайра эле буйртма болуп келип баштады. Бирок ошолордун андан жанагы биз пландаган нерседен дагы, каражаттан да көбүрөөк элге жардам берип алдык десек болот да. Себеби ошол айларда ошол түшкөн каражаттын баардыгы жети областка, айыл аймактарга, райондорго бөлүп, ошол көбүрөөк Алай районуна, өзүм себеби ошол алайлык болгондуктан Алайга, көбүрөөк Чүйгө, ошол Кара Балта шаарына, мындай тактап айтканда көбүрөөк мындай басым жасап жардам бердик да. Себеби ошол жактардан абдан көп бизге кайрылуулар келип, көбүрөөк ушу азык-түлүк менен, накталай, акчалай да жардам берип турдук. Жанагындай коргоочу костюмдар менен, маскалар менен иш кылсак, колубуздун келишинче жанагы биз ниет кылып койгон
нерседен дагы Алла Таалам берди, 10 эсе көбүрөөк берди десем болот да. Ошондуктан кандай ниет кыла турган болсо адамзат, ошол ниетке жараша иши да боло берет экен да. Туура айтасыз, айтып коюшат эмеспи, амалдар ниетке жараша депчи. Ошондуктан эми айта кетет элек, ар бир мусулман, ар бир мусулман жараны, ар бир мусулман инсан ар дайым ниети түз жана жакшы жакта гана болбосу керек деп. Келиңиз анда алдыга койгон дагы пландар тууралуу. Да сиздерден дагы көптөгөн жакшы кайрымдуу иштерди күтөбүз деп дагы айтабыз. Ушул пландарыңыз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, дагы кандай жаңылыктар киргизели деп турасыздар? Буга чейин дагы мынакей Алланын ыраазычылыгы үчүн көп иштерди жасап келдик. Марванын ушул бурчундагы чебер деп башында ушул жерде жасап, чеберлерди алып келип, ушул жерден элдерге тааныштырып, ушул биздин кыргыздын жанагы ишмерлери бар да, көрүнбөй жаткан, көмүскөдө калган ушундай бир адамдарыбыз бар. Кол менен нерселерди жасаган, ошолор абдан мындай өзүнүн жасаган нерселерин элге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болбогон да адамдарыбыз болгон да. Ошол үчүн ушул бурчту биз чебер деп жасап ачканбыз да. Бирок ошол оюбуз ишке ашты. Көптөгөн биздин Кыргызстандагы болгон ар бир айыл аймактардагы ушундай бир көмүскөдө калган чыныгы чебер ууз улан кыздарыбызды ушул жерге алып келип, көбүрөөк элге таанытып, азыр мен ойлойм ушул жарнаманын негизинде дагы алардын иши дагы кичине жакшы болуп калды болуш керек депчи. Анан көбүрөөк ушул иштешип жүргөн адамдарыбыз менен, чеберлер менен көбүрөөк байланышы бар. Эгерде ушундай жарнама керек болсо дагы ушул Марва телеканалынан ушул бурчтан дагы деле биз кызматташууга даярбыз. Себеби бул Марва телеканалына дагы мындай көбүрөөк салымды кошуп, ушул канал менен иштешип жүргөнүмдүн дагы бирден бир себеби ушу. Бул канал динге кызмат кылат, ушу динди таратат, ислам динин көбүрөөк башка биздин Кыргызстанда бир дагы канал жок ушул дин боюнча маалымат бергенчи. Ушул Өзбек Айшотоновго дагы терең ыраазычылыгымды билгизем. Ушул инсан дагы көп салымын кошуп, ушу динди таратайын деп абдан бир салымдарын кошуп чуркады. Муну ал жараткан өзү билет, өзү көрүп турат. Мен ойлойм ушул Марва телеканалын Кыргызстандын ар бир бурчу көрө тургандай деңгээлге жеткизип, дагы ушу ислам динди мындай кулачын жайып жайылтууга, ушул негизи эле биздин бактылуулугубуз бул. Эгер кандайдыр бир канчалык деңгээлдеги окумуштуу, ушунчалык билимдүү, ушунчалык бир доктор, наук болсо дагы сөзсүз адам баласы бактылуулукту динден табат да. Ошондуктан дин менен жашаш керек. Кандайдыр бир адамдар мындай максат коюп, же болбосо бир адашып, ушундай бир жолдорго түшүп бараткан учурда дагы ошо маалымат жагынан, маалыматка ушул азыр биз ушул радиолорду иштетип атабыз, ушул телеканалдын бирден бир ушул элге пайда алып келгени ушул Аллахтын ким экенин, өзүнүн пендени ким жаратты, пендени кайра ким алып келет деген ушул эки суроого жооп берсе, ушундай бир кичине болсо да салымыбызды кошуп, динди таратууга ошо кызматташып келатабыз. Ошол азыр чоң план максаттарды койдук. Кудайым буйрса ушул бүт Кыргызстанга, айыл аймактарда азыр Марва телеканалы көп тарта бербейт, ошол жактарга чейин жеткизип, дагы көп дин жактан маалыматтарды берип, ушундай бир ар бир кыргыздын жүрөгүнө жете тургандай ушундай маалыматтарды берип турсак абдан жакшы болмок. Себеби биз кыргызбыз да. Кыргыз илгертеден ушундай бир өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн ыйманыбызды, өзүбүздүн нукура кыргыз жыттанган ушундай бир
өзүбүздүн кыргыздын жанагы айтып коет го, биз кыргыздар бир башкача калк болобуз да, ушунчалык жүрөгүбүз жумшак, бир касиетибиз бар ушу кыргыздардын, мындай момун, абдан момун болушат да кыргыздар. Башка өлкөлөрдө көп жүрүп, ушу кыргыздардын чыныгы жүрөгүндөгү ыйманында ошо момундук касиет бар экенине мен өзүм күбө болуп ушул далилдеп дагы бере алдым да. Себеби ушул биздин кыргыздар ушундай бир калкпыз, биздей мындай жүрөгү жумшак, ушунчалык бири бирине күйгөн калк дүйнө жүзүндө мен ойлойм жок депчи. Ошондуктан кыргызыма кандай бир жардам тийсе дагы, тарыхта кичине так калтырсам дагы, кандайдыр бир салым кошолсам дагы ошол менин жетишкендигим болот да бул жашоодо. Машаллах. Чынында тилектериңизге жетиңиз деп дагы дуа кылат элек. Анда ушул жерден айтып жатсаңыз, мен сурагым келди. Ошол кайрымдуулук иштери боюнча сиздерге көбүнчө кандай суроо талаптар түшөт? Биздин элибиз эмнелерге муктаж экен, эмнелер жетишпейт экен же эмнелер бизде көбүрөөк дегендей. Кандай ойго келдиңиз? Негизи эле мындай да, кыргызда азыр мамлекеттик иштерге да аралашып жүрөм мен. Ушу мамлекеттик иштерде инвестиция боюнча, туризм тармагын өнүктүрүү боюнча көп иштерди алып барып жүрөм. Ошол жерде биздин жанагы инвесторлордун келүүсү өтө азайды да. Эмнеге азайды деген бир мындай суроолор сөзсүз жаралбай койбойт, жаралат. Биринчиден жанагы пандемиянын айынан, экинчиден бизде жанагы азыр дүйнө жүзүндө ушундай бир апат болуп атат. Ал пандемиясы дагы деле бүтө элек, бирок Россия менен жанагы Украинанын дагы келишпештиктеринен биз дагы жабыркап атабыз, биякта биз дагы кыйналып атабыз. Үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн өлкөбүздө, Кыргызстандын өзүбүздүн Кыргызстаныбызда дагы мындай туруктуулук жок болуп атат да. Бийлик талашмай, же болбосо мансап талашмай, же бир кызмат талашмай, ушул нерсени токтотсок, эл өзү азыр ажоону өзү тандап алды мунусунда. Өзү алып келип, өзү коюп алды. Эгер эл тандаган болсо, биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Бизге туруктуулук керек. Кайра ызы чуунун жанагы кайра жанагы исламда деле айтылып атпайбы, ызы чуу болгон жерден береке качат, ырызкы качат. Ушуну токтотуп, бир 5-10 жыл бир мүмкүнчүлүк берип, иштеп берем деп, ушундай бир жакшы пландар менен, жакшы проект пландар менен келген ажообузду деле колдоп, ошо биздин өлкөнүн туруктуулугу үчүн көбүрөөк салым кошуп, ушундай бир жакшы нерселерди жасасак, биз өнүгөт элек да, эртеле өнүгүп, инвесторлор дагы азыр ушундай кырдаалда силерде бир 100 инвестор менен сүйлөшсөк, ошонун ичинен экөөсүн гана ынандырганга алыбыз жетет да. Болгондо дагы өтө кичинекей проекттерге, анан жанагындай чоң проекттерге алар салымын кошконго азыр абдан ойлонушат. Силерде качан туруктуулук келгенде, силерде качан бири-бириңер менен жанагындай сый урмат келгенде, же болбосо азыр биз тажик өлкөлөрү менен дагы кичине азыр мамилебиз жакшы болбой турат. Ошолор дагы ошол майда чүйдө жаңылыктар бул бизге келе турган инвесторлорду кичине кыскартып атат да. Бул инвесторлорда көп маселенин баары аларда деле эмес. Туризм тармагын өнүктүрүүдө деле бизге коноктор келиш керек. Биздин туристтер болмоюнча бизде дагы кичине киреше азайып калат дегендей, азыр ошо туризмди өнүктүрүүдө дагы, туристтердин келүүсү дагы бизге, ал үчүн дагы бизге туруктуулук керек. Баардык жакты азыр ушунчалык бир жакшы көзөмөл менен ар бир кыргыздын жүрөгүндө ошо өлкө деген, ушу мекен деген ушу сүйүү боло турган болсо, биз баардык
кыргыздарды ыйманга чакырып, ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, анан өлкөбүзгө туруктуулукту алып келсек деген ушу жакшы ойлорум бар да. Чоң рахмат. Чынында тилегиңизге кошулабыз. Жана кандай дейбиз, тилектешпиз деп айтабызбы? Албетте ар бир иште сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен чыга билсек, мына ошондо жемиши дагы кандай дейбиз, аябай таттуу болот деп айтмакпыз. Анан бул кайрымдуулук иштери боюнча бул сиз азыр жогоруда айтып кеттик, Баяр Саат коомдук бирикмеси депчи. Мындан башка дагы кандай ушундай бир бирикмелер барбы же кандай дейбиз, элге дагы да пайдасын жеткирип жаткан, ушундай жактарыңыздар барбы дагы? Негизи жана Аярзат коомдук бирикмесин негиздеген убакта пандемия болуп калды да. Анан көбүрөөк элге кызмат кылганга аракет кылып, дагы көбүрөөк биз жанагындай иштерибизди уланта бердик. Ошону негизи динде айтат эмеспи, бир колуң берген садаганы экинчи колуң билбесин депчи. Бирок биз деген ошол убакта телефонго эле видеого тартып элдерге жеткизип аттык. Ушундай Аярзат коомдук бирикмеси ушундай иштерди жасап атат, ушунтип атат. Көп тартып чыгарган сайын биздин аркабыздан бизге окшогон ишкерлер, бизге окшогон коомдук бирикмелер, жада калса бизге кошулабыз деген көп ишкерлер чыгышты. Бирок ошондо мен айттым, мындай бирикмени ар бир экинчи адам түзүп алса болот депчи. Ошондо аларга дагы жетти окшойт. Менин аркаман көбүрөөк мындай ошо коомдук бирикмелер түзүлдү ошол эле жылы. Азырга чейин иштеп келе жатышат. Кудайым буйрса, бул кичине жарнамалап ошол нерсени кылган нерсени көргөзүүнүн бирден бир пайдасы дагы болду да. Ошол пайдасы болсун деген жакшы ниетте ошол нерселерди кылабыз. Ал нерсеге дагы биздин ошол ниетибиз ишке ашты деп ошол жерде да мен абдан кээде таң калсам, кээде жаратканга ушунчалык ыраазы болгом да. Азырга чейин ошол коомдук бирикмелер ошол иштеп жатышат. Дагы алар дагы жарнамалап өзүнүн кылган иштерин элге жеткизген сайын мен ойлойм биздин кыргыздар мындай кээде туурамай эл болуп кетебиз да. Бирөө эмнени кылса ошону кылыпчы. Анан ал нерселер дагы ошо көбүрөөк мындай үйүндө жанагындай жардам бергиси келбей жаткан адамдардын да жүрөгүн ойготту деп ойлойм да. Азыркы учурда ушул Аярзат коомдук бирикмеси иштеп жатат да. Жакшы экен. Анда биздин азыр нечендеген угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз бизди тыңшап отурушат. Алар да суроо болушу мүмкүн. Сизди кантип табабыз? Балким сизге суроолор болуп калса, балким кызматташабыз деп калышса. Биздин Аярзат коомдук бирикмесинин атайын интернет булактарында өзүбүздүн сайттарыбыз бар. Ошол жерде кабарлаша турган номерлерибиз бар. Азыр 21 кылымда азыр андай коомдук бирикме эмес, адамды деле оңой эле таба ала турган заманда жашайбыз. Мен ойлойм, бизди оңой жолдон эле, жеңил желпи эле ушул интернет барактарынан ошол жерде биздин байланыш номерлерибиз бар, биз менен байланышсын. Колубуздан келген жардамыбызды албетте аябайбыз. Рамазан айында дагы көбүрөөк сооп иштерди жасаганга аракет кылдык. Мындан ары дагы жараткан бизге ден соолук берсе, жараткан бизге күч кубат берсе, жараткан биздин ушу тилек максаттарыбызды дагы орундатып, ырыскысын кенен кылып берсе, биз дагы элдер менен кызматташып, элдерге болгон кандай бир кичине болсо дагы ушул жардамыбызды аябайбыз деп айтат элем да. Чоң рахмат. Анда эмесе Чынар эже, бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна келип калды. Сизди бүгүн чакырууда, бул эфирге чакырууда максатыбыз кантсе дагы мусулман эли кайрымдуу беришен келет эмеспи? Жана ошондой эле ушул кайрымдуулук беришендикке дагы да жаш талпынып келе жаткан адамдардын шык жөндөмдөр болгонсун деп, үлгү алсын деп, ушул бөлүшүп кетиңиздер чакырдык эле. Анда эмесе биздин эфирибиздин соңунда сизге сөз берели. Элдерге кайрылууңуз болсо, балким эртеңки айт байрамы менен куттуктооңуз болсо, айта кетсеңиз болот.
негизи эле Рамазан айын келгенде ушунчалык сүйүүнү менен тосуп алышыбыз керек экен да негизичи. Анан ушул ай кетип баратканда ушунчалык кичине болсо да жүрөгүбүз менен кайгырып ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берген ушул Рамазан айы кетип атат, ушул өтүп ушул ай бүтүп атат деп негизи мен кайгырып атам. Бирок ар бир айдын 3 күнүн орозо кармаса, 1 жылдык орозо кармады жазылат деп атат. Бирок Рамазан айындагыдай өтө ушундай касиеттүү, ушунчалык бир бизге пайда алып келе турган айлар жок да. Ошондуктан бул да болсо орозо тутуп, жакшы ниеттерди кылып, Аллахтан көп нерселерди сурап, жаратканга жалбарып, ушундай бир жакшы тилектерди кылып алган болсок, Алла Таала анын баарын кабыл кылсын. Биздин мекендештерибизге, замандаштарыбызга ушу эртеңки келе жаткан айт майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул биздин мусулмандар үчүн, кыргыздар үчүн ушул эки эле майрамыбыз бар негизи. Орозо айт жана Курбан айт. Ушул айт күндөрү дагы Алла Таалам ушунчалык дуаларды кабыл кылат экен. Биз ушундай бир сонун жаңы кийимдерибизди кийип, ушул майрамдарды тосушубуз керек экен да негизи. Ушул эртең айт күнүңүздөр, ар бириңиздер бири-бириңиздердин үйлөрүңүздөргө кирип, маанайларыңыздарды көтөрүп, туушкандар бири-бири менен катышып, ушундай бир жакшы күн болсун дейт элем. Ар бир үйгө тынчылык, молчулук, аманчылык, эң негизгиси эле ушу өлкөбүздө туруктуулук болуп, анан тынчылык болсун дейт элем. Рахмат сиздерге дагы, мени дагы чакырып, ушундай бир жакшы сөздөр менен ушу өзүмдүн көрүүчүлөрүм менен дагы жакшы маектешип, ар дайым ушу Рамазан айында ушу Марва телеканалына атайын келип, ушундай бир жакшы тилектеримди дагы айтчу, ушуну салтка айлантып алдым десем да болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бар болуңуздар. Алла Таалам Рамазан айында кылган дуаларыңыздардын баарын кабыл кылган болсун. Эртең дагы, бүгүн дагы 3 күн айт болот деп коет. Ошо 3 күн айтта дагы ушунчалык көп дуа кылып, жараткандан көп жалынып, жалбарып, жакшы тилектерибизди айта берели. Жараткан өтө мээримдүү, баарыбыздын тилеген тилегибизди берет деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Дагы да болсо биз ыраазычылык билдирип кетебиз ушундай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда эмесе биз кыргыз элине кайрыла кетебиз. Баарыңыздарды албетте келе жаткан айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз жана ошондой эле сиздер бүгүн ыйык Рамазан 2022-де өзүн көрдүңүздөр. Аны алып барган мен Шахра Арстанбекова болдум. Ал эми дуа кылабыз, кимде ким Аллахтын ыраазылыгын көздөп, ушул айды болушунча жакшы өткөзүп алууга аракет кылган ар бир мусулман туугандарыбыздын кылган иш амалдарын кабыл кылып, Аллах Таалам соопторун да чексиз кылып берсин деп